30-июньдан 1-июлга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен Кыргыз Республикасына Тажикстан Республикасынын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухридин расмий сапар менен келди. Өткөрүлгөн сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз-Тажик кызматташуусунун саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык диалогдун артыкчылыктуу багыттарын камтыган маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланды. Бул жаатта 2025-жылдын март айында Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун Кыргыз Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун маанилүүлүгү өзгөчө белгиленди. Тараптар эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги негизги маселелер боюнча пикир алмашып, Бириккен Улуттар уюму, көз карансыз мамлекеттер шериктештиги, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана башка көп тараптуу форматтардын алкагындагы кызматташуунун учурдагы абалын жана келечегин талкуулады. Министрлер Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимдин тарыхый маанисин дагы бир ирет басып белгилешти. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процессинин жыйынтыкталышы туруктуу, тынчтыкты, жакшы коңшулук мамилелерди жана аймактык туруктуулукту камсыз кылууга негиз болоору айтылды. Сүйлөшүүлөрдүн учурунда жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги ишенимге негизделген диалогду бекемдөөнүн зарылчылыгына өзгөчө көңүл бурулду. Президент Садыр Жапаровдун быйыл Тажикстан Республикасына боло турган мамлекеттик сапарына даярдык маселелерине дагы өзгөчө көңүл бурулду. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар жакын коңшулук жана өз ара урматтоо маанайында эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө болгон өз ара умтулуусун ырасташты.